Мирлан Мырзаев кайрадан чакырылган жок. Саламатсыздарбы кыргыз футболунун көрөрмандары. 2026-жылы өтчү дүйнө чемпионаты тандоо оюндарына ак шуңкардын кеңейтилген курамы биз болжолдогон эле оюнга бир жума калганда жарыяланды. Кыргыз улуттук курама командасы 20-мартта конокто Өзбекстан курамасы менен жана ошондой эле 25-мартта өз оюн талаасында Катар курамасы менен беттешет. Аталган беттештерге даярдык көрүү максатында кураманын баш машыктыруучусу Максим Лисицын 31 оюнчуну кеңейтилген тизмеге киргизген. Адаттан тыш бул жолу машыктыруучу дарбазага 5 дарбазачыны чакырууну туура көргөн. Алар Эржан Токотаев, Шанлы Фосфор, Азирет Исманалиев, Алга, Султан Чомоев, Абдышата, Нурланбеков, Курманбек, Дордой жана Пряткин Артем Бишкек Сити клубтарынан. Коргоочулар Тамерлан Козубаев, Персита, Шамурзаев Амантур, Неман, Үсөн Улуу Эсен, Нефчи, Валерий Кичин жана Саид Датсеев Барс клубунан. Кристиан Браузман, Абдышата, Мищенко Александр жана Арслан Мекбердинов Дордой клубунан. Жана ошондой Уланбек Сулайманов Өзгөн клубунан чакырылган. Жарым коргоочулар Адилжан Абдрахманов, Бинзон, Ильяр Зарпеков, Чайка, Гүлжигит Алыкулов, Торпедо Москва, Алимардан Шукуров, Торпедо Белас, Адилет Фаныбеков, Перак, Эрболат Абаев, Абдышата, Меркай, Унион Тетус, Амир Жапаров, Мурас Юнайтед, Айбек Сукеналиев, Талан, Армен Шашенбеков, Азия Гол, Кимимер, Дордой, Эрмек Кенжебаев, Кайрат Жыргалбек уулу Барс клубунан жана Атай Жумашев, Мурас Юнайтед клубунан. Чабуулчулар Жоэл Кожо, Эстегилал, Максат Алыгулов, Мурас Юнайтед, Мухаммад Каримов, Азия Гол. Эскерте кетсек, кеңейтилген тизменчинен 25 гана оюнчу тандалып алынат. Кураманын көпчүлүгү көзгө илинип жүргөн оюнчулар, бирок көрөрмандар Мухаммад Каримов аттуу оюнчу менен жаңыдан таанышып жатышат. Футболчу буга чейин Чемпион академиясында тарбияланып, Жоо клубу, анан кийин Алга клубтары үчүн ойноп келген. Азыркы учурда Азия Гол клубунун катарында ойноп көрүп келет. Ошондой эле курамага украиналык Рух клубунун катарына жаңыдан кошулган Бекназ Алмазбековду чакырылбаганын көрөрмандардын арасында дароо көзгө урунуп талкуу жарат. Көпчүлүгү анын 20 жашка чейинкилер арасында өткөн Азия чемпионатындагы оюндардан кийин берген ачык айкын интервьюсун буга жооп катары көрүшүүдө. Кыргыз футбол федерациясы оюнчуга чын эле таарындыбы же Бекназга жаңы клубуна көнүүгө убакыт берүүнү туура көрдүбү белгисиз. Өзбекстан менен болчу беттеште старттык курамда чыга турган оюнчулардын курамын түзүп көрсөк, дарбазада Турция чемпионатында акыркы беттештеринде клуб үчүн сейфи мындай турсун, ассист берип оюн практикасын көбөйткөн Эржан Токотаев турат деген ойдобуз. Коргонууда Валерий Кичин, Тамерлан Козубаев, Кристиан Браузман, ал эми эки канатта Амантур Шамурзаев жана Александр Мищенко орну бар. Ал эми жарым коргонууда Алимардан Шукуров, Адилжан Абдрахманов жана Кайрат Жыргалбек уулу. Ал эми чабуулга Роналдо менен көрүшкөн Жоэл Кожо жана Гүлжигит Алыкулов чыгышы мүмкүн. Ал эми алмашууларга Эрболат Абаев, Атай Жумашев жана Максат Алыгулов, Кими жана Кай Мерк Бүртугандар чыгышы мүмкүн. Анткени менен азыркы учурда курамага чакырылган оюнчулардын көпчүлүгү жакшы формада. Бул курам менен конокто минималдуу эсеп менен жеңилип, жолбосу тыйын чыга алабыз деген ишенич бар. Эсиңизде болсо, биринчи беттеш Дөлөн Өмүрзаков атына стадиондо болуп өткөн. Жана ал оюнда биз 3-2 эсебинде жеңилип калганбыз. Курамабыздан Адилжан Абдрахманов же Жоэл Кожо гол киргизген. Аталган курам сиздин оюңузча туурабы же туура эмеспи? Сиздин старттык курамыңыз кандай? Комментарийге өз оюңузду жаза кетиңиз жана жактыруу белгисин басууну унутпаңыз. Бул бизге YouTube алгоритмине ылайык көп көрөрмандардын рекомендация бөлүмүнө чыгууга жардам берет. Башкача айтканда, кыргыз футбол көрөрмандарынын санын арттырууга.